проблема ол су жағынан қиналдық. Су bir gün çıksa 2 ay 6 ayga çeyrem çıkat devele koyat. O soğudan su ap kiredi ansızlar gelse etek jaktan jogorı çıkpayt. Ana bunu arıktan akkan ılay sulardı tundurup içeriz. Kıştın günü olsa anı ada gelbek kuzuktan su veriyoruz. Kuzuğumuzu 500-600 milyon solturağız al. 10 gün 15 gün zor koyat mal almeden. Malam kıştın günü kuzuktan içetti. Ayakta akkan su yok. Şu böyle su жағынан жырақ қиналдық. Bizde oralar негізінен су менен жугат. Акыркы убакта таза су иштебегендиктен орлардын саны аябай көбөйдү. Былтыр ушул күнгө жаткан орлар 165 болсо, быйыл 195 ору жатты. Bunun bardыгы ошо таза сууга байланыштуу болуп жатат. Таза суунун жоктугунан оор көбөйүп жатат. Мына да азыр эле жакында жер этал айылынан бир боорлуу бала келди. Бул дагы негизинен суудан жуккан оор, аябай оор келди. Азыр акыбалы бир азыраак жакшы. Ошон үчүн таза суу проблемасы чечилсе, бизге да жакшы болот эле, жеңил болот эле, элге да жакшы болот эле. Оорулар азаймак. Багыш айыл аймагында жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоорунун алкагында төмөнкү иштер аткарылды. Долбоордун жалпы суммасы 5.559.393 сом. Анын ичинен гранттык сумма 4.419.393 сом. Ал эми айыл өкмөттүн салымы 1.173.000 сомду түздү. Октябрь айылындагы эски 500 метр куб суу кампасында толук капиталдык иштер жүргүзүлдү. Ошол жерге тереңдиги 180 метр скважина казылып, лотусман электрондук башкаруусу менен жаңы насос коюлду жана трансформатор орнотулду. Бүгүнкү күнү ошо Багыш айыл өкмөтү боюнча элдин муктаждыгына байланыштуу, өкмөттүн өзүнө кайрылганына байланыштуу элдин Багыш айыл өкмөтүнө кайрылып ушу 2017-жылы арыз менен кайрылышкан ушу таза суу муктаждыгына байланыштуу. Ошону эске алып 17-жылы ушу трансформаторду жазда койдук. Айыл өкмөтү коюп берди. Бияктан суу тарттырып, бу резервуарга алып келип куюп атат. Бу жерден элге таркап атат. Ошондо биздин Октябрьскийдин почти жарымынан көбү ушул суунун негизинде таза суу менен камсыз болуп калды. Рахмат мына жигиттерге, мына операторлор бүгүн келип телевидениеден тартып атышат. Эмне деп айтмакчымын мен? Ушу эл суу менен муктаж болгон ушуну канааттандырган болсок, бу элдин биринчи ден соолугу, экинчиден байлыгы, эшигинин астында мөмө чөмөсү, бактары, наркобелгисинин баардыгын сугарышып, жыргап эле калды деп ойлойм да. Азыркы күндө 273 кожолукка суу эсептегичтер коюлуп, көпчүлүк үйлөрдүн ээлери бардык шарттарды өздөрү үчүн жаратышууда. Октябрь айылына караштуу Багыш айыл өкмөтүнүн тургуну болуп жашайбыз ушул жерде. Мына ушунча жылдан бери мен келин болуп келгениме 42-43 жыл болду ушул айылга. Ошондон бери бизде таза суу болгон эмес. Дайыма мына каналдардан ташып ичилүү кыйынчылык болчу. Кир жууганда, ичкенде оорулар көп болот эле, ич оору андай мындай дегендей. Эми мына жакындан бери мына бизге ушундай таза суу келип, донорлорго рахмат чоң. Биз өзүбүз алкышыбызды айтып отурабыз. Жакшы болду. Азыр суулар таза, ичип атабыз. Ошо мына биздин айыл өкмөттүн чоңдоруна дагы рахмат чоң. Ушулар да аракет кылып, ушул сууну чыгарып беришти. Элдин баардыгы ыраазы буларга. Баардыгыбыз ыраазыбыз. Ал эми Гидеярык айылына 3245 метр труба жаткырылып, 157 кочолукка өзүнчө суу эсептегичтер орнотулду. Дагы 25 түтүнгө орнотулмакчы. Скважинанын жанына кошумча 20 метр куб суу бочкасы орнотулду жана поплава коюлду. Мына быйылкы мына ошо жаңы өткөн жылдагы немебиз ескини мына жаңылап быйыл өтө кыйынчылык болуп аткан. Мына жаңыны койгондон бери жакшы болуп калды. Азыр бардык үйлөргө суулар чыгып, баары нормалдуу жолдошуп атат.
Mına tekşerip de gördü. Hazır Allah'a şükür жақсы. Biz bir hazırınca neme yok. Ayrıca mına 2 günden beri uça çıkıp oturuzgandan beri bardığı tezile çıkıp kaldı sular. Bundan bir yana değil, жақсы boluversin, oşundalar çıkıp dursa hiç kim жалып kılbaydı, başka olmaydı. Uşu tuğuz жақсы, Allah'a şükür. Burun öte çal kıyınçılıklar oldu, kıyınçılıklar öttü, gitti. Mına hazır жақсы günlerge düştü oldu, hazır tuğuz normaldaşıp kaldı. Mına ağa otat, bardığız hazır razıyız. Mına şunda alıp durganına, kılgan işlerin oşu bardığına, ötüp ketken oşu kılgan murungu donlarga da rahmat, şuardı tuğunu ağızıp, elge, jurtkamda neme olup bergendikleri için. Çok rahmatlar da aytабыз. Айыл өкмөтүбүзгө да рахмат айтабыз. Өздөрү аралашып, өздөрү келип ушу карапты агылып бугулуп турганына чоң рахмат. Долбоор турмушка ашырылгандан кийин Октябрь жана Кедей арык айылдарынын жашоочуларынын ичүүчү таза суу менен туруктуу камсыз кылууда көрсөтүлүп жаткан кызмат жакшырып, 5823 калк үзгүлтүксүз суу менен камсыз болду. Бул көрсөтүлүп жаткан кызмат туруктуу болушу үчүн айыл өкмөттүн кызматкерлери тариф иштеп чыгышып, коомдук угууга алып чыгып, эл менен бирге талкуу өткөрүп, айылдык кеңештин сессиясында 1 метр куб суу 15 сом болуп бекитилди. Бул кызматты Таза суу ИСКАКБ аткарууну өз жоопкерчилигине алып кызмат көрсөтүүдө. Багыш айыл өкмөтү менен ИСКАКБ ортосунда келишим түзүлүп, кызмат көрсөтүү кызуу жүрүп жатат. Долбоор тараптан ИСКАКБнын иш жүргүзүүсүнө жакшы шарт түзүү менен компьютер, принтер, генератор, башкача айтканда 132 000 сомдук эмеректер сатып алынды. Айыл өкмөтү тарабынан атайын кабинет бөлүнүп берилди. Эң негизгиси жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан кызмат көрсөтүүнүн башкаруу ыкмаларын өздөштүрүү менен сапаттуу кызмат көрсөтүүнүн кепилдигин, муниципалитеттин жашоочуларына кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгү жана туруктуулугу болуп саналат. Долбоорду ЖЧК Алкадыр Сантехтербис жана Арген ЖЧК аткарышты жана жылдык кепилдик беришет. Долбоор өнүктүрүү жана кызматташтык боюнча Швейцариялык агенттик аркылуу Швейцариянын өкмөтүнөн каржыланат.